Өтүп бараткан жылы саясат айдыңында чуулуу окуяларга мол болду. Кыргызстандын биринчи аналитикалык көз караш интернет порталы коомчулуктун эсинде калган жана эң эле маанилүү делген окуяларды сиздердин назарыңыздарга сунуштайт. 2013 жылдын алгачкы кызгардуу кыш мезгили кыргыз-өзбек чек арасында эки тараптуу башаламандык орун алды. Тагыраагы 5 январда Өзбекстандын Сох анклавынын тургундары Кыргызстандын чек арачыларына кол салып, айрымдарын барымта калышкан. Ага улай коңшу республиканын жарандары 20 электр мамыларын жана 3 чакырым электр чубалгыларын жарактан чыгарышкан. Кыргыз бийлиги 5 күндөн кийин туткунга түшкөн чек арачыларды бошотуп, окуяны жөнгө салууга жетишти. Чек арадагы окуя элдин эсинен чыга элек жатып, кыргыз саясатында дагы бир кезектеги чыр-чатак чыкты. Ал мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин абактан өз мөөнөтүнөн мурда бошотулушу болгон. Шуунун башында бийлик төбөлдөрү турат деген айыпты койгон кыргыз парламенти бул иш боюнча атайын комиссия түзүп, анын жыйынтыгы боюнча бир канча аткаминерди өз кызматтарынан бошотушкан. Бирок мындай жыйынтык Азиз Батукаевдин жеке учак менен Чеченстанга учуп кетүүсүнө тоскоол боло алган жок. Тоскоол демекчи, мурдагы эл өкүлү Камчыбек Ташиевке да жогорку кеңештин тосмосу тоскоол болбоду. Ага бул кылыгы үчүн 1-Май райондук соту тарабынан мамлекеттик түзүлүштү бузууга аракет кылды деген айып тагылып, Ташиев өзүнүн партиялаштары Жапаров жана Мамытовдор менен депутаттык мукамынан айрылганга жетишти. Ал эми дагы бир ата журтчу Нариман Тилеев убагында коррупциялык иштерге аралаша коюп, депутаттык мандат эмес, сот аны 11 жылга эркинен ажыратып, бир канча жыл мамлекеттик кызмат менен алектенүүгө тыюу салды. Атамбаев бийликке келгенден тарта күч органдарын тейлеп келген Шамил Атаханов үчүн да быйылкы жылы ийгиликтүү болгон жок. Убагында ички иштер министри, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, андан соң күч органдарын көзөмөлдөөчү вице-премьер-министр кызматын ээлеген мезгилде аны парламент Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп айыптап, натыйжада Эсенжан уулу Шамил өз отставкасын бергенге аргасыз болгон. Батукаевдин айланасындагы чыр муну менен эле токтоп калбастан, анын кесепети Акын уулу Турсунбекке да тийди. Анын отставкасын депутаттык комиссия күтүп отурбастан, акыйкатчы кызматынан шыпырып түшүштү. Мындай кордукка чыдабаган Турсунбек мырза ачкачылык жарыялап, анысы болбой калса бомба менен коркутуп, кыскасы болгон спектаклдин баарын ойноп берди көрүнөт. Жогоруда айтылган саясий каармандарга салыштырмалуу депутат Ахматбек Келдибеков кирип келген жылын улуттук коопсуздук комитетинин абагынан тосот. Ага экономикалык кылмыштын бир канча түрү тагылып, бул боюнча президент Атамбаев өмүр бою мамлекеттик кызматтарды аркалаган адам Келдибековдукундай байлык чогулта албайт деген пикирин да билдирген. Ал эми өтүп бараткан жылынын соңку чуулуу окуясы болуп, Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовдун кызматтан кетиши болду. Кирип келген жаңы жылды Оштук туугандар Оштун кожоюну жок дошушат. Ош жана Бишкек шаарларынын мэрлигине болгон шайлоолор эми 2014-жылы болмокчу. Өтүп бараткан жылдын эң башкы экономикалык жаңылыктары болуп, Кыргызстан Кытай мамлекетинен насыят түрүндө 3 миллиард АКШ доллар алуу боюнча келишимге кол коюлгандыгы жана Орусиялык Газпром ишканасы Кыргызгазды $1 сатып алганын айтсак болот. Жыл башында Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты иштеп чыккан 2017 жылдарга чейинки Кыргызстандын улуттук өнүгүү стратегиясы кабыл алынды. Документтин мазмуну 77 экономикалык долбоордон турат. Аны иш жүзүнө ашыруу үчүн 16,3 миллиард АКШ доллар талап кылынмакчы. Ал эми ушул жылдын май айында Кыргызстанга кен иштетүүчү австралиялык Robas Resource компаниясы келди.
Алар таластагы андашкенин иштеткен Kender Gold компаниясы менен сүйлөшүп, милдеттенмени өз мойнуна жүктөмөй болушкан. Андан сырткары аталган чет элдик компания Башкөл жана Талды булак кендерин иштетүүгө лицензия алышты. Июнь айында Жогорку Нарын гидроэлектростанция каскадынын курулушуна капсула салынды. Келишим боюнча Русгидро компаниясы 2019 жылга чейин кубаттуулугу 237 мегаватты түзгөн 4 КЭС курат. Долбоордун жалпы наркы 727 миллион АКШ доллары түзөт. Июль айы Жалал Абад областында Датка 500 киловатт подстанциясы ишке берилди. Натыйжада Курупсай, Ташкөмүр, Шамалдысай жана Үчкоргон КЭСтеринен өлкөнүн түштүгүнө түз электр энергия алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Долбоордун жалпы наркы 208 миллион АКШ доллары. Октябрь-ноябрь айларында Кара-Балтадагы мунай иштетүүчү Жуда заводунун курулушу аяктап, алгачкы мунай сырьёнун келиши менен аталган завод иштеп баштайт. Ал учурда Кыргызстандагы америкалык жүк ташуучу Манас борбору өз ишмердүүлүгүн токтотмокчу. Бул тууралуу президент денонсация боюнча келишимге кол коюп, аталган борбор Бишкектен 2014 жылдын 11 июлунда чыгып кетет. Натыйжада Кыргызстан ижара түрүндө жылына төлөнчү 150 миллион АКШ долларынан кол жууйт. Коомчулуктун айтымында бул кадам менен Атамбаев өзүнүн чечкиндүүлүгүн көрсөтө алган. Ал эми кумтөр боюнча маселеге бүгүнкү күнгө чейин чекит коюлбай келет. Анткени Жогорку Кеңеш Кыргыз өкмөтү сунуштаган 50-50% жаңы келишимди колдоого алган жок. Эл өкүлдөрүнүн айтымында Кыргыз тараптын үлүшү 67% түзүш керек. Бирок мындай чечимге канадалыктар макул эместигин билдирип, эл аралык сотторго кайрылаарын айтышкан. Эми бул маселе кирип келген жаңы жылда чечилгени калды. Спорт тармагы жыл жыйынтыгын чыгарып, мыкты спортчу, машыктыруучу жана дене тарбия кызматкерлерин аныктады. 2013 жылы эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Айсулуу Тыныбекованын жылдызы жанды. Ал жаштар арасында Азия чемпиону аталып, дүйнө чемпионатында, бүткүл дүйнөлүк универсиада оюндарында эл аралык мендештерде байгелүү орундарды ээледи. Ал эми быйыл бокс боюнча Азия чемпиону болгон Азат Үсөнәлиев да мыкты спортчу аталды. Бокс федерациясынын президенти Абдыбакыт Калмурзаев бул туура чечим болгондугуна шектенген жок. Ал эми 2013 жылдын мыкты спортчулары деп дзюдочу Юрий Траковецкий, эркин күрөштөн Айбек Усупов, кайык башкаруу боюнча Игорь Дорофеев, Максим Бандар да аталып сый урматка тартылды. Кыргыз спорт тарыхында алгачкы чемпиону Азат Үсөнәлиевди жана Азия чемпионатында 3 коло байге уткан мушкерлерди даярдаган өлкөгө эмгеги сиңген машыктыруучу Абдулхан Бекболотов жылдын мыкты устаты аталды. Мындай сый урматка өлкөгө эмгеги сиңген машыктыруучулар Шаабек Бекболиев, Абдразак Шаршенов, Олег Раганов да татыктуу болду. Улуттук спорттун түрлөрү боюнча да быйыл Кыргызстанды тааныткан спортчулар аргын болду. Бел күрөшүнөн Нурбек Асанов дүйнө жана Азия чемпиону болсо, тогуз коргоолдон Анарбек Жамакеев да Азия чемпиону аталды. Көкбөрү боюнча Жишан Алсеитовдун чеберчилиги жогору бааланды. Алыш күрөш боюнча башкы машыктыруучу Кабыл Бербаев жылдын мыкты устаты катары сыйланды. Быйылкы жыл кыргыз спорту үчүн жемиштүү жыл болгонун аталган тармактын өкүлдөрү билдирет. Каракылдын кар жарган калыстыгы менен айырмаланган Кочкорбек Кулматов күрөш, Бахадыр Кочкаров футбол, Александр Ларионов самбо, Касымалы Кадралиев эрежесиз таймаш жана Эрлан Бекмаметов тогуз коргоо 2013 жылдын мыкты калыстары аталып сый урматка бөлөндү.